7 жаштагы баладан 70 жашка чейинки абышка кемпирге чейин аралаш тилде сүйлөп, мите сөздөрдү арбын колдончу болдук. Бул албетте тилибизди талкалайт. Үй бүлөдө ата-эне бүгүн баласына кантип кайрылат? Уулум дамашкаңды аткар. Албетте бул туура эмес. Туурасы уулум үй тапшырмаңды аткар. Анда бала атасына кантип жооп берет? Окей, пап, попозже аткарам. Туурасы макул ата, бираздан кийин аткарам. Бала бакчада иштеген тарбиячынын сөзүнө көңүл буралы. Дети, стихти жаттадыңарбы? Албетте мынтип айтпаш керек. Балдар, ырды жаттадыңарбы? Балдардын жообун угуп көрөлү. Конечно, жаттадык. Туурасы албетте жаттадык. Мектепте иштеген мугалим. Балдар, завтра урок болбойт. Туурасы балдар, эртең сабак болбойт. Окуучулардын сөзү. Значит, школго келбейт экенбиз. Туурасы демек мектепке келбейт экенбиз. Университеттеги окутуучу кантип сүйлөйт бүгүн? Не забудьте, жакында экзамендер башталат. Туурасы унутпагыла, жакында сынактар башталат. Ал эми студенттердин окутуучуга берген жообу кандай? Хорошо, агай, не переживайте. Туурасы макул агай, сарсанаа болбоңуз.